Сөз Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өкүлү Мерим Жээнбековна Садыковага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу судьялар жана соттун катышуучулары. Урматтуу катышуучулар, катуураак сүйлөсөңүздөр. Неме кээде отуруп алып, немеде угулбай калат дейт. Стенограмма жүргүзүлүп атат да. Ошон үчүн же микрофонду кичине жакындатып алгыла. Ылдыйлатып койсоңуз микрофонду. Ошентип. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Жорокуловдун, Кочкоровдун, Музулмановдун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 376 беренеси, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренеси 2 бөлүгү 61 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндөгү өтүнүчүн карап чыгып, төмөнкүлөрдү билдиребиз. ЖПКнын 376 беренесинин талаптарына ылайык жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз же сунуштама ишке катышуучу жактар тарабынан биринчи инстанция болгон ишти караган сотто кайра карап чыгуу үчүн негиз болгон жагдайлар белгиленген күндөн баштап 3 айдын ичинде берилди деп так көрсөтүлгөн. Өтүнүч ээлери талашып жаткан ченемдин колдонулушу укуктары жана милдеттери соттун ченемдерине козголгон, бирок процесске катышууга тартылбаган адамдар тарабынан жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысы кайра кароо жөнүндө арыздарды берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып, жарандардын аталган категориясынын соттук коргоого болгон укуктарын чектейт деп эсептешет. Ошондой эле өтүнүч ээлери талашып жаткан ченемди колдонуу ЖПКнын 323 беренесинин 3 бөлүгүнө жана 352 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет. Ага ылайык ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган жактар да апелляциялык жана кассациялык даттанууга бирге укуктуу деп көрсөтүшкөн. Демек, ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган адамдар сот актысына апелляциялык жана кассациялык тартипте даттанууга укуктуу. Бирок жаңыдан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча бул сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз менен кайрылууга укуксуз. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2021 жылдын 17 февралындагы чечимде баш мыйзам эч кандай чектелүүгө тийиш эмес адам укуктарына жана эркиндиктердин тизмесин аныктайт. Алардын катарына соттук коргоонун укугу жана ишти жогору турган сотто кайталап каратуу укугу да кирет деп белгиленген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2014 жылдын 31 январында ченемде процесстик укукту коргоо, бардык каражаттары колдонууга болбогон же бүтүрүлбөгөн убакта өз багыты жана мазмуну боюнча мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларын кайрадан ачылган жагдайлары боюнча кайра кароо адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соттук коргоонун зарыл шарттары катары соттук актылардын акыйкаттыгын кепилдик берүүгө, ошондой эле сот актыларынын акыйкаттуулугу жана туруктуулугу сыяктуу баалуулуктардын балансын колдоо үчүн арналган деп белгиленген. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 101 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдери бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү жана республикалык бүткүл аймактарына аткарылууга тийиш деп так көрсөтүлгөн. Аталган Конституциянын нормасы укуктуу кечириңиздер. Аталган Конституциянын нормасы укуктук туруктуулукка жана соттук актылардын айкындуулугун билдирет. Ал эми жаңы ачылган жагдайлар боюнча сот чечимдерин кайра кароо, бул ишти кароодо аныкталбаган каталарды оңдоого багытталган жол жобо. Эгерде чечим кызыкчылыктарына таасир эткен ар бир адам кайра карап чыгууга арыз бере алса, бул шексиз процесске жана аткаруунун туруксуздугуна алып келиши мүмкүн. Андыктан сот процессине катышпаган адамдар күчүнө кирген чечимдердин туруктуулугун жана мыйзамдуулугун сактоо үчүн жаңы ачылган же жаңы жагдайлар боюнча соттук токтомдорду кайра карап чыгуу жөнүндө арыз берүү укугунан ажыратылган. Себеби кайра карап чыгуу процесске түздөн түз катышкан жана ченем кабыл алууда кызыкчылар эске алынган адамдардын укуктары бузулушу мүмкүн. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы талашып жаткан ченеми Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама каршы келбейт деп эсептейбиз. Суроолор болсо жооп бергенге